Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар жана биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Эфирде ачык микрофон түз берүүсү. Аны мен Чолпон Бердикулова алып барам. Көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө бүгүн биз ысырапкорчулук учур көйгөйү деген теманы тегерегинде сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызда кадырлуу коногубуз бар. Тааныштыра кетсем, Азирети муфтийдин орун басары Абибилла Ажы Кадырбердиев. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Урматтуу радио угуучулар, биз ушул ысырапкорчулук учур көйгөйү деген теманын тегерегинде бул көйгөйдүн азыркы учурда жашоо турмушубузга тийгизип жаткан таасири, ысырапкорчулукту азайтуу аракеттери тууралуу сөз кылабыз. Анда ушу Абибилла Ажы, айтсаңыз, биздин бүгүнкү күндөгү жашоо турмушубузга ушул ысырапкорчулуктун тийгизип жаткан таасири жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Мабад. Ассаламу алейкум, урматтуу радио угармандар. Кудайдын дагы бир куттуу күнү баарыңыздарга кут болсун. Жараткан Алла Таала ушул баткен жергесине тынчтыгын берсин, бейпилдигин берсин. Ысырапкорчулук учурдун көйгөйү деп өтө бир олуттуу жакшы карала турган теманы козгоптур. Бунун үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кудай Тааланын пенделерине берген неаматтары, жакшылыктары ого эле көп. Санап санагына жете албайбыз. Бирок ошол берген неаматтардын кадырына жетип бартап, аны ошол берген заттын өзү ыраазы болгудай, анан пенде өзүнүн дүйнөсүнө жана акыретине пайда болгудай таризде сарптаган максатка ылайыктуу. Бирок тилекке каршы аны жөнү жок эле кур ариет намыстап эле ар жака чача бергендик, же болбосо жараткан ыраазы болбогудай таризде бир арам жактарга жумшоону муну ысырап деп айтылат. Пайгамбарыбыз бул жөнүндө көптөгөн насааттарын айткан. Кудай Таала Куранда айтат: Астагфируллах, кулу вашрабу ва ла тусрифун иннаху ла юхиббул мусрифин. Силер жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла, ысырап кылуучуларды Алла Таала сүйбөйт деп. Бул ысырапкорчулуктун көйгөйү бүгүн биздин элибизде, айрыкча Кыргызстанда өтө бир олуттуу көйгөйлөрдүн бири болуп атат. Экономикалык абалыбызга тез таасирин тийгизип, үй бүлөдөгү мамилелердин дагы солондашына же ажырашууга алып келип аткан көрүнүштөр дагы мына ушул жок ысырапчылыктерге жол коюп өткөрүп аткан аш тойлорубуздун, же болбосо мысык суук мааракелерибиздин себебинен болуп атат десек болот. Өзүңүздөргө маалым, былтыркы жылдын башында президентибиздин жарлыгы менен, указы менен ысырапкорчулуктун алдын алуу, жоюу боюнча бир указы, жарлыгы чыкты. Ал нерсе биз молдолор үчүн, дин кызматкерлери үчүн жанагындай көктөн тилегенибиз жерден чыккандай эле болуп, бул указды кош колдоп, ага чейин деле ондогон фатваларды чыгарып жүрсөк деле, президенттин указын колдоп кубаттап, фатваларды жаңыладык, буйруктарды жаңыдан аймактагы дин кызматкерлерибизге жеткирип, бул жөнүндө ошол мамлекет кызматкерлерини колуна кол, бутуна бут болуп, эри шаркак көмөктөшөлү деп бүт мындай иш-чараларды кылып жүрөбүз. Бүгүнкү биздин ушул баткен жергесине келген негизги максатыбыз дагы ушул тема боюнча элге туура түшүнүктөрдү жеткирели. Жанагындай Кудай Таала өзү берген, силерге берген ошол аздыр көптүр байлыгын туура пайдалангыла, сартпай турган жерге саптагыла. Бүгүнкү атаандаша турган нерсе ал эмес. Башка жактан атаандашалы, мисалы илим жагынан, балдарды окутуу жагынан деги эле сарттай турган жактары өтө көп. Көбүнчө бизде мисалы көз өтүп кеткен маркумдар үчүн соогу тийишин деп деле ашынан бере беребиз, союз сое беребиз. Бирок шариятта садаганын миң бир түрү бар. Башка жолдорунда, альтернатива жолдорунда сунуштап, биз мына ушундай жигердүүлүк менен колубуздан келишинче түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатабыз. Жакшы, анан ушул жогоруда сиз белгилеген өлкө башчыбыздын ысырапкорчулукту жоюу боюнча жарлыгы чыкканына да кыйла убакыт болуп калды. Анан ушул сиздердин муфтият тарабынан ушуну бир ысырапкорчулукту жөнгө салуу боюнча, тояштарды өткөрүүнүн жол жобосу боюнча кандай сунуштар берилди да? Мисалы үчүн, кандай нукта өткөрүү, канчалык деңгээлде кыскартуу туура болот дегендей? Туура айттыңыз, ошол указды колдоп биз дароо эле фатва чыгарганбыз. Фатва деп бул
шарият термини менен айтылганда чечим, өкүм деген маани берет. Биз ага Куран аяттарынан жана пайгамбардын хадистеринен ссылкаларды берип, муну далил деп айтылат. Көрсөтмөлөрдү берип фатва чыгарып, аны менен кошо ошол фатвага жандоож кылып, Азирети муфтинин буйругу менен өлкө боюнча бүттүн кызматкерлерге көрсөтмө берилген. Ушул указды колдоп иш чара кылгыла деп. Анан сунуш берди дегенде бул менимче указдын өзү жетишсиз болуп атат. Биздин дин кызматкерлеринин пикири боюнча муну бир мыйзам менен бекемдей турган учур келди деп ойлойбуз. Элдин баары эле тажап бүттү. Эгерде мыйзам болсо, ошондо балким адамдар мыйзамга баш ийип калар. Себеби бир нерседен адамдарды кайтарсаң, анан ошол кайтарган нерсеңе баш ийбесе, ага жаза болбосо адамдар кайтпайт экен. Дин башкармалык биздин муфтият ушундай бир уюм. Биз фатва, чечим, буйрук бергенибиз менен биздин фатваларга амал кылбаган жарандарды бизде жазалоо укугу жок. Күчүбүз жок, армиябыз жок. Биздин ошол түшүндүрүү иштери жалаң сөз аркылуу, баян аркылуу, түшүндүрмө аркылуу болот да. Биз ушундай сунуштар белгилеп атабыз, мындай берген атабыз. Ушуну мыйзам менен бир бекемдесе, жогорку кеңешке салып, ал окуудан өтүп, анан мыйзам менен кадимкидей конституцияга кирсе, анан мүмкүн эл ошондо тыйылып калар. Мына Сейт Макчы указын чыкканына 1 жылдан ашык өтсө деле бул нерселер тыйылбай келатат. Кээ бир жерлерде жолго түшкөнү менен, кээ бир жерлер башында бир аз ошол указды баш ийиш керек экенди барып, кайра мурунку калыпка түшүп калган аймактар да бар. Азыр бир аз да болсо мындай натыйжалары байкалбайбы ушуну азайтуу боюнча? Мына жарлык чыкты, фатва чыкты дегенден кийин деле. Бар, бир аз болсо да жылыштар бар. Кээ бир аймактарда мисалы үчүн биздин 7 облус, 2 шаар деп бизде 9 кажат бар. 9 кажатка буйрук берген ар кимиси өз аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Эми жанагындай экенде инсан өйдө ылдый болот, аз көп болот дегендей жетишкен алдыга чыккан областтарыбыз да бар. Мисалы үчүн биз Талас облусуна атай кетсек болот. Талас облусундагы кажет кызматкерлери жакшы иш көрсөтүп, бир топ жетишкендиктерге жетишти. Мисалы канчалык деңгээлде же кайсы нерсени? Канчалык деңгээлде десек, мисалы үчүн түндүк жергесинде билесиздер, мына маркумда кыргыз сапарга узатууда өтө эле союштун түрү көбөйүп кетет. Мисалы үчүн өтө орунда бар адамдар 15-тен 20-га чейин жылкы союп салышат экен. Ошолорду мисалы үчүн таптакыр жоюп салбаса да бирге түшүрүп, бул деле бир мындай бир революция десек болот да. Биздин мына Баткен жергесинде мурдатан эл диндар болгондуктан бир жандык менен чектелип келген. Аны дагы жаңы майда жандыкка түшүрүп, таптакыр сойдурбай, анан 3 күндөн кийин неме кылыш дегендер бияктара жылыш бар. Биякта келип түшүнөт экен. Тияктагыны ошол 1 жылга түшүрүп койгон деле чоң бир эмгек деп бааласак болот. Шарият аны туура 1 жылкы сойсо боло берет деген чечим чыкпайт. Бирок 20 жылкы сойгондон 1 жылга түшкөн деген бир жылыш десе болот да, түшүндүрүү иштеринин негизинде. Мына ушундай иш-чаралар болуп атат. Анан биз дагы дин кызматкерлеринин өзүнө катуу тапшырма бергенбиз. Силер өзүңөрдүн мааракеңер болот. Силер деле кыз чыгарасыңар, келин аласыңар. Жолосом өлүм кимдин башына келбейт. Үйүңөрдөн ошол сөөгү чыгып калыш боло турган болсо, ошол ысырапкерчиликке жол койбой, шарияттын көрсөткөн тартиби менен аткарасыңар деген милдеттенмени койгонбуз. Молдокелер ушуга аракет кылып басым жасап атышат. Анан сунуштар дегенде, мисалы шариятта тойлор боюнча атайын көрсөтмөлөр жок. Биз негизинен элге насаат айтканда ошол ысырапкерчиликке жол койбой, анан арамдан бербеске аракет кылып, жат аялдар менен жат эркектерди аралаштырып, баягындай бир туура эмес көрүнүштөргө жол койбостукка, анан колунда жок адамдар колунда бар адамдарга тең элем деп мүмкүнчүлүгүнөн ашча эле бир нерселерди жасоого болбойт экендигин түшүндүрөбүз. Анан ар ким өзү ошол тартипке салат. Бирок мына бул маркумда кыргыз сапарга узатууда болсо, биздин шариятыбызда бул нерсе ар бири ийне жибине чейин көрсөтүлгөн. Кантип узатыш керек, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Биз көбүрөөк ошол жагына басым жасайбыз да. Ушул жагында бул себеби ошол маркумду сапарга, акыркы сапарга узатуудагы жөрөлгөлөрүбүз аза эмес, балким тойдон да ашып кеткен көрүнүштөр болгондуктан биз көбүрөөк ошол жакка басым жасайбыз. Себеби шарият китептеринде ошол көрсөтүлгөн. Сунуш берсек дагы биз жогорку кеңешке же ошол мыйзам чыгаруу жагына сунуш бергенде дагы биз ушул маркумду акыркы сапарга узатуу аземиндеги жөрөлгөлөрдүн бир тартибин түзүп бере алабыз. Ал эми той аштардын тартиби болсо, ар бир эл өзү чечкени жакшы. Ар бир аймак. Мисалы үчүн элдик чогулуш кылып, элдик чогулуштун протоколу менен мындай тартиптен ашпайлы, колунда бары да жогу да ушундай болсун. Колунда барлар бергиси келсе башка жол менен берсин. Мисалы көпүрө салсын, жол оңдосун,
меккеттерге, ооруканаларга, мечит медреселерге жардам берсин деген бир альтернативалык жактарын сунуштайбыз. Бирок көбүрөөк ошол элдин өзү бир тартипке салган жакшы, аш тойлорду. Бирок маркумду акыркы сапарга узатуу боюнча бүт тартибибизди түзүп берсек болот, сунуштай алабыз. Мына ушул сиз айтып өткөн маркумду акыркы сапарга узатуу тартибинде конкреттүү түрдө эмнелер мисалы үчүн белгиленген да? Маселен, жанагы кыркылыгы өтсө болобу, андан кийин дагы бир 3-4 жумага чейин жанагы 4-күндөрү күндөрү дагы маарекелер болот да. Андан кийин орозонун башында, орозонун аягында ошентип маркумду акыркы сапарга узаткандан кийин деле 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылга чейин маарекелер созулат да. Анан кийин анын жакын ал каза болгон жарандын жакындары өзүнүн үйүнө баргандан кийин дагы ушундай Куран окутушат. Кафе, ресторандарда Куран окутушат. Ушул нерселер туурабы жана сиз айткан тартипте ушулар каралганбы? Ооба. Ушунтип көп нерселерди, көп түйшүктөрдү өзүбүздүн башыбызга үйүп алганбыз. Көбү мисалы үчүн кийинки адамдардын бир ойлоп чыгарган нерселери десек аша чапкандык болбойт. Маркумду акыркы сапарга узатууда негизинде маани бере турган нерсе ошол маркум кайтышкы болгон күндөн баштап 3 күн аралыгын аза күнү деп айтылат. Аза күнү ошол маркумдун мүлкүнөн же маркумдун жакын адамдарынын мүлкүнөн элге даамоз татуу үчүн дасторкон жаюу бул жакшы көрүнүш эмес. Себеби алар жакынынан ажырап, мөгдүрөп отурат. Тескерисинче логикалык жактан караганда да башка адамдар барып аларга тамак алып барып бериш керек. Тамак алып барып берип, мына өлгөндүн артынан өлүш жок, эми белиңди бекем буу, сабыр кыл. Мына аны жеп кичине өзөк жалгап ал деп алардын көңүлүн алып, курсагын тойгуш керек. Себеби алар өзүнө түшкөн, өздөрүнүн башына келген азанын себебинен казан кайнатып өздөрүнө тамак кылып жешке чолоосу жок алардын. Муну караш керек да ошондо. 3 күнгө шарият тыюу салат. Эгерде ошол кайтыш болгон маркумдун балакатка жете элек балдары болсо, аны шарият арам деп айтат да. Мисалы үчүн маркумга эң жакын адам 3 тайпа болот. Анын ата-энеси, анын үй бүлө бала чакасы, анын бир туугандары болот. Себеби сырттан келген адамдар ушуларга көңүл айтат. Ушул 3 тайпа адамдын мүлкүнөн келген адамдарга даамоз сыздыруу макрух деп айтылат, арам болбосо да. Себеби аза себебинен. Кээ бир туура эмес түшүнүктөр бар, бул чоң баласы же бул агасы башка айылда турат же башка райондо турат, бул кыла берсин деп. Жок, үйү башка мамлекетте болсо да шарият уруксат бербейт. Себеби аза алуулар ошолор да. Ошондуктан ошол жагына басымдай бир маани бериш керек. Негизи туура бизде кыргызчылыкта ошондой бирөө кайтыш болсо бүт бар жокко жар салып чакырмай адатыбыз бар. Чакырып алгандан кийин анан куру калкантып кайтарабыз дейбиз. Ошону мына мисалы үчүн кошуналары ошол бизде махалла деп коет, бир квартал. Ошолор эле мындай келген адамдарды карап коюп, мисалы үчүн 1 килограмм күрүчтем деп койсо, баардык маселе чечилет. Ошондой жолдорун карап чыгыш керек. Болбосо азыр техника деген, унаа деген маселе жакшы болду. Жаназа коюлган сааттын өзүнө келип эле жаназаны окуп кайтып кетишет. Көпчүлүк келгендер деле анчалык тамак ашка муктаж эмес. Бирок алыстан куда сөөгү болсо, мисалы үчүн Оштон, Нарындан куда сөөгүтөр болсо, ага болот, ага келгендерге ошол тамак ашын берсе болот, тиги маркум чыккан үйдөн болсо деле. Маселе ошол бир айылда бирөө кайтыш болсо, ошол айланадагы 10-15 айылдын адамдары келип эле жеп кетип калган, ошол айылдын элинин өзү кошулуп жеп алганыгы бул туура эмес. Биз бир окуяны айтып берейин. Биздин бир аксакал молдеке айтат, мен таксиге чыксам, бир таксист кыргыз эле бала экен, анан машинесинде жанагындай Инжил китеби турган экен. Бул башка динге таандык болгон китеп. Анан сурасам, мен ушу динге өтүп алгам дейт. Өзүң кыргыз эле экенсиң, кантип бу динге өтүп алдың десе, аксакал мындай окуя болду. Мен атам ооруду. Аяка сүйрөдүм, бияка сүйрөдүм. Тиги доктурга алып бардым, буга алып бардым. Болбой атам кайтыш болуп калды. Анан илак сыктап көмдүк. Арадан жанагындай пейшембилиги 40-тык өткөндөн кийин ошол айылдын аксакалдары мага 35 миң 40 миң сом өлчөмүндөгү карыз болгон тизмени берди. 90-жылдары бул акча аябай чоң акча болчу. Анан менин өзүмдүн паспортум аптекада күрөйдө турат дейт дагы эле. Атам дарылай жүр. Анан дагы ушунча карыз болдум. Эгер исламда өлүктү көмүш ушундай болсо, анда мен исламдан кечтим деп, ал адам динден кайтып кеттир да. Ушундай бир жоруктарыбыз менен балким адамдарды динден жийиркентирип баларбыз да. Туура адам ошол 3 күндүк азап болгондон кийин, өткөндөн кийин, анан ал маркумдун калган мурастарын мураскарлоордун ортосунда ыраазылык сурап, мисалы үчүн анын балдары болушу мүмкүн, 4-5 баласы болсо, бизде адатта кенже баласына калат. Чоң балдарын, чоң кыздарын чогултуп, мына атаңан калган сен калпагын ал, сен чапанын ал, сен маасысын ал, бирок калган үлүшүм ошол биздин кенжекебизге калсын деп ыраазы болуп койсо,
мунун мурасы элеминде сулх келишим деп коет, биздин мазхаб муну колдойт. Ошол процедураны, ошол иш-чараны өткөргөндөн кийин, анан 3 күндүк азап бүткөндөн кийин ар ким өзүнүн чамасына карап, бирөөгө теңелбей, ошол өтүп кеткен адамдын аркасынан ихсан кылып кайрымдуулук кылса болот. Бирок муну дагы ошол биз азыр сунуштап атабыз, ошол дасторкон менен эле чектеп албайлык. Мисалы үчүн мейли эл ушундай экен көнүп калыптыр элден. Бир кой союп, элге аш берип койдаган, калган дагы бергин келсе, анда тиги барып жолдоңдо 10 метр жол оңдойсузбу, же бир көпүрө сала аласызбы, же болбосо кээ бир колунда бар адамдар болсо ошол пейшембелик 40 жылдык айттыктарын баардыгын эсептеп рұқсатын эсептесе, мүмкүн бир райондун борбордук больницасына рентген алып берип коюшар. Анан ошону сооп атама тийсин десе тынбай, ошол рентген жок болуп кеткиче ага сооп барып турат да. Мына ушул жактарга келдик эми. Анан ошол маркумдун аркасынан сооп болсун деп ашынан берип атканда көпчүлүгүнүн ниети калыс Аллах үчүн эмес да. Ушул жери кооптуу. Эл сүйлөйт, эл кылып атат. Андыктан мен да кылбасам болбойт дейт. Анан куру намыстан. Андан сооп да болбой калат, маркумга сооп да тийбейт. Бөтөн эле жанагы ысырапкорчулук болуп калат. Ошондуктан чын ыхластан болсо, демек элдин адатынан башкача көрүнүш менен кылышка аракет кылыш керек. Элдин адатында кыл, бирок көп эмес. Жанагында бейшембелик, 40 айттыктарга булар шариатта көрсөтмө жок. Мисалы айттык дегени бул айт дегени сөз которгондо бизде майрам деген маани берет, арабчадан которгондо салтанат, ал күнү адамдар кубаныш керек, шаттык менен өткөрүш керек. Анан ошол учурда аттиң былтыр көз өтүп кеткен апам ушу майрамда биз менен чогуу болгондо жакшы болмок деп эскерип, эми аны кабырына барып бир подарка бере албайсыз, аштамак киргизе албайсыз. Маркумду эскерүү кандай болот? Куран окуп сонун башташ керек да. Ошол кубанычтуу күнүңдө да араңардан өтүп кеткендерди бир эстеп койгула деген эле максат. Анан ошондо бир Куран окуп, бир аят окуп, багыштап коюп, кайра кубанычтуулукту, шаттыкту улантып кете бериш керек. Ошол күндү азак айлантырып албаш керек да. Түшүнүктүү. Рахмат. Анан ушул той аштарды өткөрүүнүн дагы жол жобосу, тартиби бар. Тартибин ар бир аймак өзүнчө белгилеп алса болот деп айтпадыңызбы? Ошол жакшы болот. Сиз кандай сунуш берет элеңиз? Мисалы, ошо той ашты көпчүлүккө ыңгайлуу кылып өткөрүш үчүн кандай сунуштарды бересиздер муфтият? Мисалы үчүн кыз узатуу, келин алуу маселеси дейли, ушундай эки куда да келишип эле калың берет бир тарап туурабы? Анан кыздын атасы ошо калыңга дагы ошончо акча кошуп, кызына сеп кылып берет. Жетпейт калың, билесиз, аны кыз узатып жүргөн болсоңуз керек, көрүп жүрөсүз. Келин алган тараптагы канча расход кылат, ресторан алат, канча бир чыгымдар болот. Анан мынтип эсептесең ошончо расход бир үйдүн баасына чамалап калат да. Мен ойлоймун, ошол эки куда келишип эле, сен бир кой союп туугандарыңды чакырып сыйла, мен бир кой союп туугандарымды чакырып сыйлайлы. Анан ошол калың, палың сен канча расход болсо көңүлүнөн чыккан ортого ташта. Мен да таштайын да ушу 2 жашка бир үй алып берип коелу. Мындан ары турмушун жакшы улансын. Азыр булар 2 жаш ошентип алып, жана курунамыш деп дүңгүрөтүп тойду өткөрөт да, бир жумадан кийин Россияга кетишет анан. Анан аякта баргандан кийин адамдын жашоосунун келечегине балта чабылат ачык эле. Ал бир максаты болбойт, өлкөнүн өнүгүүсү, бир илимге ээ болоюн, бир нерсе ашырыш жашайын деген таптакыр максат болбойт да. Ал ошол карыздан кутулуш керек эле деген максат болот. Анан карыздан кутулгандан кийин алар деле эмне кылат? Балалуу болот орторо, бешик той кылыш керек, сүннөт той кылыш керек. Анан топтонуп, каштап топтогон алып келет дагы, кайра чөмүштөп чачып сүннөт той кылат да, кайра кетишет. Эмнеге? Кезектеги тойду өткөрүү үчүн. Биздин жашообуздун мазмуну эле ушул болуп калды да, той өткөрүш. Башка максат жок. Мисалы үчүн мен бүгүн да айтып аттым молдокелерге. Эмне үчүн биз мусулман Кудайдын сүйүктүү пендеси болуп туруп жакшы жашашка акыбыз жок? Биз деле бир заңыратып үйлөрдү салалы, жаңы машинелерди минели. Мына немистерден, япондордон калган 10 жылдап минген мусор каргаткан машинелерин биз жаңы деп минип атабыз алардыкын. Жаңы машина алышка курбубуз жетпейт. Эмнеге? Ушундайдын айынан. Шаарларда мейли, домдо жашагандарда мейли, бирок айылдарда 90%-дан ашык элдин үйүндө мончосу, душу жок. Дагы эле тазик көтөрүп чуркап жүрөт. Баласынын бут кийими жыртылып калса, кое тур балам тиги тайкең тоюн өткөрүп алак, анан кийин дейт. Ал бала мектептен калат. Анан ошол айынан үйдө эрди катындар ортосунда уруш чыгат. Сен тууганың кояп келдире, эми эчке алып барасыңбы дейт, башка дейт, менин тууганым дейт. Анан келишпөөчүлүк чыгат. Анан давление деген оору болот. Жаштар деле ушундай болуп атат. Мурдан мен жаштыгымда билем, мындай оору деле жок болчу. Кудайга шүгүр, бул Кудай берип атат нематтарды.
жегенибиз алдыбызда, жебегенибиз артыбызда көрүп атасыз. Сайыздын алдында сиз деле көрсөңүз керек, мына банан дегендерди биз мультфильмден эле көрчүбүз. Азыр бардыгы бар да, эми ошонун кадырына жетишибиз керек да. Биз кордой берсек, Кудай Таала алып койсо, Кудай сактасын. Мына канча мамлекеттерде согуштар болуп атат, зилзалалар болуп атат. Булардан сабак алышыбыз керек. Муну менен биз ушул ыгы-жыгы ысырапчылыкка жол коюп берип аткан аш тойлорубуз менен сооп эмес, көбүрөөк күнөө таап атабыз деп ойлойм да. Күнөөгөр да болуп атабыз. Анан ошол экономикабызга дагы, келечегибизге дагы зыян. Бизди көргөн балдарыбыздан ошо тарбия менен өсүп атат. Биздин жашообуздун мазмуну той экен деп. Мен орой болсо эле бир сөз айтайын. Эгер ит менен эшек акыл берип, биздин ушул учурдагы жашообузга кандай баа бересиң деп биздин төбөбүздөн каратса, ушуда жашообу деп күлмөк да аларчы. Ушу кантип жашоо болсун? Адамга Алла Таала акыл берди го, башка хайвандардан айырмалап. Акылын иштетпейби? Ошол акчага балдарын окутпайбы, чет элде окутпайбы, күчтүү кылып, кандай илимдер чыгып атат, адамдар айга учуп атат. Мисалы, кандай илимий ачылыштар ачып атат, биздикилер андай жөнүндө ойлоп да койбойт да. Ойлоп да койбойт. Менчи элге той берсем, бир улак берсем, эшматтан ашып түссөм, ташмат мага жете албаса деген эле максат болуп калды да. Ошон үчүн элдин түшүнүгүн дагы башка жакка буруш керек. Жакшы. Анан ушул ысырапкорчулук маселеси ар бир эле мындай бийлик алмашканда социалдык көйгөй катары бир ирет сөз көтөрүлөт да. Анан кийин коомдук талкууга коюлат, элдер ой пикирин билдирет. Анан эле дагы баягы көйгөй акырындап басаңдап дагы жоголуп кетет да. Бул жолу дагы ушул жарлык чыккандан кийин ушул тойканалар жабылып калат экен, бюджетке акча түшпөй калат, көпчүлүк адамдар жумушсуз калат деген сөздөр дагы айтылды. Той аштарды, маркумду узатуу иш-чараларын кыскартып болбойт, бул болбогон нерсе деп. Анан ушул боюнча муфтият өкмөткө, парламентке сунуштарды бердиңиздерби? Бул ирет ушул аракеттен бир жакшы бир үмүт артсак болобу деген сурооду берем. Ооба, кээ бир адамдар муну каада салтка такашат. Мисалы биз молдокелер ушундай эл кыдырып, эл чогулган жерлерде айтсак, арадан кээ бирөөлөр нааразылык билдирип тура калат. Эмне силер маркумду Кыргыз сапарга уза тура бул нерсе болбосо эмне итке окшотуп алып барып көмүп коюшубуз керекпи? Биздин деген атабы ошентип келген. Биздин атабы ошентип той берип келген, Ала тоодой эт кылып, Ысык көлдөй чык кылып, тиги Көкөтай 40 күндө баш берген деп анан тарыхый мисалдарды келтиришип, анан бул биздин кыргызыбыздын баалуулугу бул. Биз кыргыздар ушу башка улуттардан ушунубуз менен айырмаланып турабыз деп көпчүлүк ушудан каршы чыгат. Анан элге таң каласын, молдоке Кудай айтты деп Курандан далил келтирип, пайгамбар айтты деп хадистен далил келтирип, анын дүйнөлүк жана ахиреттик пайда зыяндарын көзүндө көрсөтүп, мен буга чейин сүйлөгөн сөздөрдү дагы да кооздоп, көркөмдөп айтып атса, анан ошентип арадан бирөө чыга калып эле жанагы сөздү айтса, элдин баары ошону ичип кетип атат да. Бул жанагы түшүнүгү тайкы болгондордуку. Туура биз муну менен каада салтты, ата бабабыздын үрп адатын жерибейбиз. Ата бабабыздын үрп адаты, каада салты байыртан ошол өзүндөрүнүн баштарынан өткөргөн тажрыйбанын натыйжасында калыптанган. Өзүнүн ичине акылдуулукту, даанышмандыкты камтыйт. Бирок ал убакыт өтүү менен, доор өтүү менен ошол каада салттардын аты калбаганы менен заты жоголуп кеткен. Бардык эле нерсени каада салтка такап эле эме кыла берген болбойт да. Туура биз молдокелер деле эч качан каада салтты жерибейбиз. Улууну урматтоо, кичүүнү сыйлоо, аялдардын урматын жайына коюу, жана устукан тартуу, башына калпак кийип жүрүү, булардын баардыгын биз колдойбуз жана көрсөтүп деле жүрөбүз. Бирок кээ бир ошондой көрүнүштөр болсо, аны салт деле айта бербеш керек. Мен жана сөзүмдүн башында айттым, каада салт дегенде ошол куда сөөгү келет. Маркум бирөө кайтыш болсо, Ысык көл нарында куда сөөгү болсо келсе, аны шарият тоспойт, берсин ага. Алар жол артып келди, алыстан келди. Мурда ат ишек менен келген, азыр ошол самолет менен башка менен келсе чачыр. Аларга бале жок. Аларды берсин. Максат ошону көбөйтүп берип атпайбызбы? Ошол каада салттын дагы маңызын бузуп берип атабыз да. Негизги маанисинде мындай бир көңүл каратпай атабыз. Ошодон түшүндүрүү иштери жүрүп туруш керек, байма-бай жүрүш керек. Биз мындан токтобойбуз. Биз сунушубуз жана айткандагыдай айтып келатабыз, дагы айтабыз. Расмий түрдө бергенбиз биз. Бул мыйзамга кириш керек. Бул жарлыкты мыйзам менен бекемдесе, анан ошону аткарбаган биринен экөөнү адам ибрат катары, башкалар үлгү катары жазаланса, болгондо бир ошойгон сумма штраф менен кандайдыр бир катаал жаза болсо, анан
адамдар ошондо токтойт. Себеби адамдар да өзү ушуну күтүп калды. Мамлекет тараптан мыйзам болсо экен, тусса экен, болбой калды деп адамдар өзү ошого келип жетти. Бул маселе бышып жетели деп ойлоймун. Ошол президенттин указын колдоп, жогорку кеңеш окуудан өткөрүп, бир мыйзам кабыл алып койсо, балким баардыгы бир тегиз болуп калар. Жакшы. Рахмат, урматтуу Абибулла ажы, сизге келип бизге ушундай сонун маек куруп, пайдалуу кеңештериңиз менен ушу муфтияттын бул багытта жүргүзүп аткан иш-аракеттери менен маалымдар кылып кеткениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Урматтуу радио угуучулар жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ачык микрофон түзбөрүсүн мен Чолпон Бердикул алып бардым. Жогоруда биз ысырапкорчулук учур көйгөйү деген теманын тегерегинде Азирети муфтийдин орун басары Абибулла ажы Кадырбердиев менен маек кылдык. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта болуңуздар.